Киевке чабуул. Кремль согуш тактикасын өзгөрттү. Орусиялык күчтөр Киевке жакындап туш тараптан чабуулун күчөткөнү кабарланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө бурулуш учурда турганын айтты. Бүгүн таңдан бери Киев баш болгон шаарларда аба сиреналары жаңырып, калкты авиа соккулардан сактанууга чакырып турду. Орусиянын Украинага кол салганынын 17-күнүндө Киев шаарынан түндүк батышта айыгышкан салгылаш башталды. Британиянын коргоо министрлиги орусиялык жөө аскерлердин негизги бөлүктөрү Киевке 25 чакырым жакындап келгенин билдирди. Анын айтымында курчоодогу аймактар оор артиллерия жана танктардан аткыланууда. Киевдин жанындагы Подол шаарында жардыруу болуп, Сбербанктын имаратында өрт чыкканы кабарланды. Киев облусуна урулган аба соккуларынан Квинтневе айылындагы азык-түлүк кампалары күйүп кетти. Авиабомбанын соккусунан Черниговдогу Украина мейманканасы талкаланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялык аскерлер Киевден башка Николаев, Суму, Васильков жана Крапивницкий шаарларын аткылаганын билдирди. Мындан сырткары Киевдин түштүгүндөгү Украинанын аскердик аэродромуна ракеталык соккулар урулганы кабарланды. Васильков шаарынын мэри бул аткылоодон аэродромдун учуп конуу тилкеси, күйүүчү май жана ок-дары сакталган кампалары кыйрап жарылуу болгонун ырастады. Адам өлүмү жана жабыркагандар тууралуу азырынча эки тараптан тең расмий маалыматтар чыга элек. Украинанын тагдыры чечилүүчү учур. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку оор соккуларга туруштук берүү абдан маанилүү экенин айтып, согуштагы чечүүчү учур жакын калганын билдирди. Украин жерин баскынчылардан бошотуу үчүн дагы канча күн керек экенин айтуу кыйын. Бирок биз умтулган нерсеге жетүү үчүн бардыгын жасайбыз. Анткени биз азыр стратегиялык чечүүчү учурга келип жеттик. Азыр мына ошол бурулушка биздин жеңишке карай баратабыз. Бул ата мекендик согуш, бул өз жоокерлерин улам өлүмгө айдактап жаткан көкпет, өжөр душман менен жүрүшүп жаткан согуш. Азыркы маалда бүт Орусия боюнча резервисттер менен милдеттүү аскердик кызматтагыларды чогултуп согуш отуна салып жатат. Биздин элге каршы бир кезде ушул эле оккупант талкаланган Сириядан жалданма баш кесерлерди жумшайт деген кимдин оюна келсин, деди Зеленский. Ишке ашпаган, чагылгандай тез согуш Путиндин жаңы буйругу. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин 11 мартта коргоо министри Сергей Шойгуну өзүнчө кабыл алып, Украинадагы атайын аскердик операциянын абалын талкуулаганы кабарланган. Анда президент Путин өлкөнүн батыш чек араларын жана ага жакын аймактардагы коргонууну чыңдоого жана чабуулдарды күчөтүүгө буйрук берди. Бирок ал Орусиянын батышындагы кайсы чек ара тилкелери тууралуу сөз болуп жатканын тактаган эмес. Орусиянын батыш чек араларын бекемдөө боюнча айта турган болсом, мунун бардыгы НАТО өлкөлөрүнүн жасаган аракеттерине биздин жообубуз. Бул маселе өзүнчө кароону талап кылат. Ошондуктан мен сизден бул тууралуу атайын баяндама даярдап, аны талкуулоонун жыйынтыгы менен бардыгын тааныштырууну өтүнөм. Анан ошого жараша жакынкы убакта тиешелүү чечим кабыл алынат, деп билдирди президент Путин. Орусиянын Украинага басып киргенине 3-жумага аяк басты. Аскердик эксперттер Путиндин блицкриг же болбосо чагылгандай тез согуш планы ишке ашпай калып, соңку мезгилде согуш эрежелерине сыйбаган ыкмаларды колдонуп, жарандык объектилер менен турак жайларды бомбалап жатканын белгилешти. Аваков: жакында согуштун активдүү фазасы бүтөт. Украинанын мурдагы ички иштер министри Арсений Аваков Путиндин улам күч топтоп кайрадан жапырт соккуларды уруп жатканынын негизги себептерин чечмеледи. Менимче, биз азыр баштан кечирип жаткан мындай эффективдүү фаза бир нече күндө бүтүшү керек. Эң көп дегенде 3 жуманын ичинде. Мен мына ушундай божомолдойм. Себебин түшүндүрөйүн. Путин жана Украинага киргизген фашисттик ордосу оор абалда. Баскынчы киргизген оккупанттык жана агрессивдүү топтордогу аскерлердин саны 200 миңге жакын. Бирок оор жоготууга учурады. Катуу каршылык көрсөтүп жатабыз. Алар басып кирген аймактар тозокко айланды. Муну алар аябай оор кабыл алышты. Ошондуктан бул нерсе биздин шаарларды тынымсыз мыкаачылык бомбалоонун бир себеби, деди Украинанын мурдагы ички иштер министри Арсений Аваков. Курчоодогу Мариуполь. Украинанын тышкы иштер министрлиги 12 мартта Орусиянын аскер-аба күчтөрү Мариуполдогу шаардык мечитти аткылаганын, анда 80ден ашуун чоң кишилер менен балдар болгонун маалымдады. Мечитте баш калкалагандардын арасында түрк жарандары дагы болгон. Мечитте каза болгондор же жараат алгандар тууралуу маалыматтар такталып жатканы айтылды. Мариуполдун мэриясынан өткөн 17-күндө чабуулдардын натыйжасында каза тапкандардын саны 1,5 миңден ашканын билдирди.
Ушул аптада шаардагы төрөт үйүн аткылоо эл аралык коомчулукту гыжырдантып жатып, Москванын аскердик кылмыштарга айыптагандар көбөйдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Украинадагы медициналык мекемелерге жалпысынан 29 жолу чабуул коюлганын ырастады. Анын натыйжасында 12 адам, анын ичинде 2 медицина кызматкери каза таап, 34 адам жараат алган. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук өлкөнүн курчоодогу аймактарынан, анын ичинде Мариуполдон жай тургундары чыгарып кетүү боюнча гуманитардык коридорлор ачылаарын үмүттөнүп, Орусиянын ок атышпоону камсыздоо убадасына тураарына ишеним артты. Бирок ага карабастан орусиялык аскер күчтөрү Киевден 470 чакырым түштүккө жайгашкан Николаевке да чабуулун күчөтүп, шаарды курчоого алуу аракетин көрүп жатканы кабарланды. 12 марттагы улам жаңыланган маалыматтар боюнча борбордун түндүк батышында салгылашуулар уланып, Харьков, Чернигов, Сума, Мариуполь шаарлары орусиялык аткылоолорго дуушар болду. Киевке бир нече фронттон жасалган чабуулдардын мизи кайтарылып жатканы маалымдалды. Буунун маалыматы боюнча согуштун айынан 2,5 миллиондон ашуун калк Украинадан чыгып кетти. Дагы 2 миллиондой адам өлкөнүн ичинде жер которууга аргасыз болду. Булак Азаттык Чекит Орг.